Ош шаарынын аймагында 3 күнгө созулган коопсуздук 2022 деген аталыштагы командалык штабтык жана мобилизациялык машыгуулар башталды. Бул машыгуулардын башкы максаты аймактагы мамлекеттик жергиликтүү башкаруу органдарынын күч түзүмдөрүнүн аскердик жана өзгөчө абал учурунда биргелешип кырдаалды жөнгө салуу боюнча иш аракеттерин текшерүү, аныкталган кемчиликтерди жөнгө салуу жана коомдук коопсуздукту бузган күчтөргө каршы күрөшүү даяргерчилигин текшерүү болуп эсептелет. Машыгуу аракеттери максималдуу чындыкка жакын деңгээлде өткөрүлүп, Ош шаарынын аймагында комендатуралар түзүлөт, коменданттар дайындалат. Машыгуулар учурунда анын катышуучуларына бир нече шарттуу түрдө коомдук коопсуздукту бузууга жасалган аракеттер жана алардын алдын алуу боюнча бир нече күтүүсүз атайын тапшырмалар берилет. Аларды аткаруу боюнча жергиликтүү бийлик органдарынын күч түзүмдөрүнүн аракеттери текшерилет. Бул командалык штабтык мобилизациялык машыгууларга Ош шаарынын аймагындагы укук коргоо органдары, аскердик күчтөр жана аскердик техникалар тартылат. Машыгуунун алкагында Ош шаарынын аймагына кошумча блокпосттор, аскердик техникалар менен куралчан кызматкерлер тартылат. Өткөрүлүп жаткан бул коопсуздук иш-чарасына байланыштуу Ош шаарынын аймагында жүргөн аскердик техникалар менен куралчан укук коргоо органдарынын кызматкерлерин түшүнүү менен кабыл алууну суранабыз. Кандайдыр бир чоочулоого негиз жок.